үчүн спорт клубтун атын Достук деп атадыңыз? Аябай маанилүү суроо болду. Достук деп атаганын себеби эми биз бир эле кыргыздар менен чектелип калбастан башка улуттар менен дагы уже бир эмдикте достуктун эми бири биз менен достукта болуп катнашып туруш керек. Эми бул спортко келсек, бул спорт деле бул эки башка бир мамлекеттер менен, башка бир улуттар менен достоштурууга чакырат да. Күндөн күнгө уже балдар көбөйүп атат. Анан ата энелер чалышып, эмне себептен детский ачпайсыңар деп. Анан ошо биз уже детский команда уже набирайттабыз. Азыр ушу детскийден 3-4 бала келип атат буюрса. Анан эми кыздардан чалып атышат. Эмне себептен кыздарга деле ачпайсыз депчи. Азыр эми азырынча кыздарды аз маз токтотуп турабыз. Себеп дегенде эми кыздарды отдельно бир бөлөк группа кылайын деп ниет кылып атам. Эми адресине келсек, адреси бул метро авиамоторная, спорт залдын адреси авиамоторная 40. Бул эми баягы дворец Барсовский зал болуп эсептелинет. Анан убактысы кечки саат 9да тренингге башталат. 8:30да келип, кийинип 9га чейин даяр болуп туруш керек. 9дан 11ге чейин 2 саат убакыт. Экинчи, 4-чү, 6-чы күндөрү. Жумасына 3 жолу бизде. Жумасына 3 жолу да. Достор, өзгөчө Москвадагы мекендештер, өзүңүздөр көргөндөй, Москвада мына дзюдо боюнча сиздер дзюдо, грэпплинг, самбо, негизи ушул күрөш боюнча үйрөнөм деген болсоңуздар, ушул келе бересиздер. Авиамоторный 40, Ивана Ярыгина, дворец спорта. Келип биз менен катнашып тургандарга Аллах разы болсун. Ниет тилегим максат болсо Аллахым насип кылган болсун. Рахмат.